Сонун ашканага кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен 4 түрлүү пицца жасайбыз. Эң кызыгы сыр, камыр, соус баардыгын өзүбүз жасайбыз. Сырдын видеосун киргизип койгонмун. Камыр үчүн бизге мына ушул азыктар керек болот. Канча грамм экендигин видеонун түбүнө калтырамын. Эң алгач эле айраныбызга содабызды уксузга бир аз күйгүзүп туруп коюп алабыз. Жакшылап аралаштыра алабыз. Андан соң тузду, майды кошуп туруп дагы бир сыйра аралаштырып, эң акырында унубузду салып, камыр кылып жууруйбуз. Биринчи бир аз кашыктын жардамында мына ушундай кылсаңыздар болот. Мына ушинтип кыздар, камырыбыз да даяр болуп калды. Эми буну 15-20 минутага жаап турабыз. Ал ортолукта соус жасайбыз. Соус дагы 10-15 минутта эле даяр болуп калат. Азыр 4 пиццага жете турган соус жасайбыз. Ал үчүн 2 орточо помидор алып, бир аз кесип туруп, кайнак сууну коюп турабыз. Бир азга чесноктон 2 тиш алабыз дагы. Чеснок майдалагычтан мына ушинтип өткөрөбүз. Эгерде майдалагыч жок болсо, бычак менен майда кылып турап салсаңыздар болот. Помидорубуздун дагы сырты мына ушундай абалга келип калды. Муну сыйрып салабыз дагы. Мына ушинтип бөлүктөргө бөлүп, эми үстүнөн блендер менен эзебиз. Газыбызга идишибизди коюп, бир аз гана май куябыз дагы. Чеснокту көп курбайбыз, бир-эки аралаштырып туруп эле жанагы соусубузду куюп салабыз. Помидордун соусун куйгандан кийин мына ушундай кайнап чыгат. Кайнап чыккандан кийин татына жараша туз кошобуз. Туздан кийин 2-3 минутта кайнатып туруп өчүрүп коебуз. Ал эми камырыбызды мына ушинтип 4 бөлүккө бөлүп алабыз дагы. Мен бир бөлүгүн жаш балдарга кызыктуураак кылайын деп мына ушинтип бөлүп алдым. Сиздер кааласаңыздар ушундай кылсаңыздар деле болот. Эми өтө оңой этапка келдик. Мына ушинтип үбаликтин жардамында жаябыз. Колуңуздар менен тегиздеп койсоңуздар дагы болот. Ал эми духовканын идишине ушундай бумагабызды салып, өзүңүздөр каалагандай формада пиццаларыбызды жасап баштайбыз. Азыр жанагы жасаган соусубузду сүртөбүз. Андан соң кыздар, өзүңүздөр каалагандай, кааласаңыздар сосиска, колбаса, помидор, өзүңүздөр каалагандай нерселерди салсаңыздар болот. Эми бул экинчи пиццабыз. Эгерде кыздар соусту үйдө жасайм десеңиздер, анда помидорду кошпой эле коюңуздар деп сунуштамакмын. Мага эң жакканы эң акырында жасалган пиццабыз болду. Мына болсо балдарды, пицца жебеген балдарга арналган пиццабыз. Мына ушинтип жасап койсоңуздар дагы болот. Ал эми сырды атайын видео кылып тартып койгонмун. Ошол жерден барып көрсөңүздөр болот. Ушинтип 4 түрлүү пиццабыз дагы даяр болуп калды. Каналыма подписаться болгонду унутпаңыздар. Буюрса сонун видеолор алдыда. Суроолоруңуздар болсо комментарий жазсаңыздар болот. Мен сиздерге сөз түрдө жооп беремин. Ал эми кыздар, пиццабыз 180-200 градуста 5 минуттадан 15 минуттанын аралыгында бышат дагы. Бышкандан кийин сырды бетине саласыздар. 1-2 минутага салып койсоңуздар, сыр эрип, жабышып калганда кайра алып коесуздар. Өтө көп салыштын да кереги жок.